Саламатсыздар. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары. Мен эрежеси менен да жакшы таанышкан жокмун. Кандай максат, кандай багытта болуп атат. Азыр киргенде бир экөө сөз айтышты. Ошол азыркы конституциянын талаптары боюнча саясий партиялардын келечегин кандай көрөсүз дегендей тема болуп атат деп. Биринчиден ушундай академиянын ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктагым келет. Бул академия керек. Биз өткөндө сөз кылганбыз бул боюнча. Анан аталышы дагы бир керемет болуптур, келкел деген. Мен 86-жылы Россияда студент болуп жүргөндө ошол жердеги баардык кыргызстандык студенттердин башын бириктирип келкел деген коом түзгөн элем. Анан ошол кайрадан жаралса, кайрадан өлкө болсок, мамлекет болсок дегендей жакшы ниет менен мага аябай жакты. Азыр келсем ушул келкел деп аталдык дейт. Это возрождение. Төрөгөн Касымбековдун келкел романы чыккан кезде аябай популярдуу болуп турган кез эле. Убакыт ченели болсо керек, тилекке каршы телеге барсам деле убактыбыз бүтүп калды дейт. Парламентке барсам деле убактыбыз бүтүп калды дейт. Бул жерде деле убактыбыз бүтүп калды дегенче мындай кылалы. Конституциядагы абал боюнча сиздердин кабарыңыздар болсо керек. Кайдыгер эмес жигит кыздар отурат, жарандар отурат. Сиздердин кабарыңыздар болсо керек. Партия саясий түзүлгөн кырдаалга жараша эмес, партия өзүнүн ээлеген позициясына жараша өзүнүн ордун ээлеп алат. Конституцияда кандай ыйгарым укуктар берилбесин, эгерде саясий партияда эрк болбосо, таяныч болбосо, ал партия алсыз болот. Ал партия жетелеме болот, ал партия кубулма болот, ал партия оома болот да, бийлик кай тарапка кетсе, ошол тарапка ооп кете берет. Тилекке каршы кыргыз саясатында соңку кездерде мындай туруксуздукту жеңил сөз менен, жумшак сөз менен таап коюшу да, булар сүйлөшүүгө жөндөмдүү экен деген сөздү таап алат. Анан ийкемдүү экен деген сөздү табышып алат. Ал туура эмес. Ал туруксуз деген эле сөз менен эле белгилениш керек. Бүгүн моундай позицияны айтып, эртең башка позицияга өтүп кетсе, муну кыргыздар туруксуздук эле деп коет. Анан аны жакшынакай кылып, баягындай кымбат баалуу момпосыйларды сатканда керемет кагаздарга уруп алып сатат. Ошондой кылып сыртын ушундай кылып коет да, булар ийкемдүү экен. Булар менен сүйлөшсө болчу да экен. Булар менен тил табышса болот экен. Булар конструктивдүү экен деген сөздөр менен кооздоп салат дагы элдин башын айландырып коет. Конституция мүмкүнчүлүк берип отурат саясий партиялардын өсүп, өзүнүн саясий ордун ээлеп алганга. Бирок тилекке каршы саясий партиялар күрөшкө чыкканда кандайдыр бир күрөш мезгилинде эл үчүн күрөшкөн саясий партия болуп чыга келет да, өзүнүн каалаган максатына жеткенден кийин заматта көйнөктү чечип, башка чапанды кийип, ассалому алейкум деп чыга келет. Анан эл айтат, атаңдын көрү баякылар келип калыптыр, кайрадан өзгөрүп кеткен турбайбы дегендей сөз болот. Бул ошол саясий туруксуздуктун бирден бир белгиси. Бүгүн Кыргызстанда 6 саясий партия өттү парламентке. Бардык саясий партиялар бир гана лозунг менен келген. Кызматыбыз элге, адилеттик үчүн, мыйзамдуулук үчүн, тең укуктуулук үчүн, сиздердин жашооңуздар үчүн күрөшөбүз деп. Бирок тилекке каршы келгенден кийин бираз өзгөрүүлөр болуп кетет. Бул менимче мүмкүн биздин партиянын принципиалдуулугу ушунда турса керек. Шайлоо болобу, болбойбу, парламенттин ичинде болобузбу, болбойбузбу? Биз бирдей позицияны карманабыз. Ал бирөөгө жагабы, жакпайбы, жаңылабызбы, жаңылбайбызбы? Ал баары бир биз бирдей позицияда болобуз. Ошол айткан дегендей болуп калыш керек. Бүгүн кандай кырдаалда болот? Ал коомдун көз каранды. Эгерде 54 орун, 90 орундан 54 орун партияларга берилгенден кийин, эгерде коом ошого даяр болуп, кайсы бир саясий партияга багыт алып, ошол саясий партияны бүтүндөй колдоп жиберген болсо, саясий кырдаал өзгөрөт. Бирок тилекке каршы бизде коом
ушундай принцип менен шайлоого катышат. Бизден бирөө бар бекен, биздин айылдан бирөө бар бекен, же биздин кесиптен бирөө бар бекен деген. Анын саясий көз карашы, ал партиянын саясий программасы, анын принциптери кызыктырбайт. Мына кече шайлоо болду Бишкек шаарында. Караңыздар, 1 май районунда болгон 17 000 шайлоочу катышты. Мен бир жума башта Москва шаарында болдум. Москва шаарында биздин жарандар менен, убактылуу жашап аткан жарандар менен жолугуштум. Абдан каттуу өзүмдүн нааразычылыгымды айттым. Себеп мындай болот да, бир ачуу чындыкты бирөө айтыш керек. Баары эле саясатчылардын баары жасакерленип, жакшы көрүнүп, кыйшайтып албайын, таарынтып албайын, жаман көрүнүп албайын деп титиреп жүрүп өтүп кетишет да, коркуп жүрүп. Бир сөздү айткысы келет, бирок коркот. Ал сөздү айтып алсам, же бийликке жакпай калышы мүмкүн, же эл туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн деп накта популисттик жолго түшүп кетишет. Ал тескерисинче элге пайдага караганда зыяны көбүрөөк алып келет. Эл деген ушундай болот. Коом бул тарбиялана турган коом болуш керек, тарбиялаш керек коомду. Бирок тилекке каршы бүгүн саясий кырдаал ушундай болуп калды. Менин сүйлөгөн сөзүмдү эл түшүнбөй калат экен, элдин койгон талабын айтып турайын дейт дагы. Биз жогорку кеңештин деңгээлинен кайра айылдын деңгээлине түшүп, баягы сөздү түшүндүрүш үчүн кыйынчылыктарды тартып аткан кезибиз ушул да. Саясий партиянын орду кайерде болот? Өзүн кайсы жерге койсо ошол жерде болот. Жогорку кеңештин орду дагы ошондой. Көпчүлүк айтат, жогорку кеңеш баштакыга караганда алсыз болуп калды, конституция бутактарын бутап салды, анан эч нерсеге жөндөмсүз болуп калды деген сыяктуу сөздөрдү көп айтат. Мен аны айтам, ошол саясий түзүлүштөн же жогорку кеңештен түшүнүгү жок кээ бир саясатчылардын айтып аткан сөзү болушу мүмкүн. Ар бир коомдо эң күчтүү күч кайсы жерде болот? Мыйзамда болот. А мыйзамдын так даана кыйшаюусуз аткарылышын көзөмөлгө алган орган ким? Конституция боюнча жогорку кеңеш. Башка маселе, ошол конституциянын аткарылышын көзөмөлгө алууга биринчиден сабаттуулук, экинчиден эрктүүлүк, үчүнчүдөн туруктуулук жетеби, жетпейби, ал башка маселе. Кандай дейсиздер? Мына ошол тезистик сөздөрдү гана айтайын да, анан сиздерден суроолор болсо ошолорго жооп берейин. Себеп конституция менен баарыбыздын тааныштыгыбыз жок, ачык айталык, туурабы? Мен ушул болгондой айтып коюп эле көпчүлүк учурда жаман көрүнөм. Конституцияны дейм 90%га жакын эл колдоп берди дедиңер, уктуңар, референдумда ушундайбы? Түшүнбөгөн нерсени колдоого мүмкүнбү? Бизде канча жаран бар? 6 миллиондон ашык жаран бар. Канча шайлоочу бар? 3 миллион 600 000 шайлоочу бар деп жүрөт. Эгерде алардын 1 миллиону сыртта деп эсептесек, Кыргызстанда 2 миллион 600 000 шайлоочу калат. Туурабы? Арифметика ушундай да. 2 миллион 600 000. 2 миллион 600 000 шайлоочунун 80% канча болот жаштар? Эсептей койгулачы. 1,5 миллион калк добуш бериптир. Сиздер мага ушул Кыргызстандан 1,5 миллион кишинин кыргыз конституциясын окуган кишилерди таап бере аласыздарбы? Кандай дейсиздер? Мына ушул жерде 30-40 жигиттер отурасыңар, кайдыгер эмес жигиттер отурасыңар. Конституцияны ким окуду, кол көтөрсө болобу? Бирок чындык, мен сурайм анан. Жөн көтөрбөгүлө, мен сурайм. Канча киши? 3 киши, 4, 5 киши, 5 киши. Мына ушул 40 кишиден 30 кишиден 5 киши окуса, анан кантип референдум өтөт? Кантип добуш беребиз биз? Кантип ушул жолду тандап алдык, ушул конституцияны жактырдык деп айтабыз? Окубай туруп, кандай кылып айтабыз? Мына жаш кыздар отурасыңар да. Силер өмүрүңөрдө көрбөгөн бир жигитке күйөөгө чыгарабыз деген болсо, силер дат деп кыйкырасыңар да. Мен биринчи көрөйүн дейсиңер. Туурабы? Бул жеке жашоо. Же жигиттерге ошондой деп койсо, атаңар же апаңар таап ушул кызга үйлөнөсүн десе, айланайын, ата-энеден кечип жүрөсүн, бирок ага макул болбойсуң. А эмне үчүн биз таанып алган конституцияны ушуну колдоп койгула десе, чуркап барып колдоп коюп атабыз. Бул кыргыз мамлекетинин, улуттун, бала чакаларыңдын, келечегиңдин тагдыры бул. Эмнеге ушундай кайдыгер болдук? Эмнеге карабадык? Эмнеге добуш берген жокпуз? Эмнеге 200 000ден ашып, эми 2 районду алсак, 1 май менен Свердлов районун алсак, 300 000ден ашык шайлоочунун арасынан карап көрүңүздөр канча пайызы келди. Эмнеге? Кайдыгерлик. Добуш бербейбиз, барбайбыз. Эмнеге? Ишенбейбиз.
Бул шылтоо, ишенбейбиз деген шылтоо. Саясий партиянын күчү ушунда болот, эгерде коом ошол саясий партияга колдоо көрсөтүп турса. Болбосо, башында 4 мүйүзү бар жетекчи келсе дагы коомду өзгөртө албайт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Себеби коом өзү өзгөрүү керек. Коом дегенде баардыгыбыз эле ачык айталы, эч бир өлкөдө жок дегенде 50% конституциясын билген өлкө бар деп айта албайм. Ошол эле Германияны карагыла, Францияны карагыла, Англияны, Американы карагыла, Россияны, Казакстан, кай жакты карасаңар карагыла, калктын 50% конституция менен чатагы жок. Бирок алардын бир айырмачылыгы бар. Ошолор сүйлөп атканда кайсы лидер кандай сүйлөп атат, эмне деп сүйлөп атат, ал боюнча кабары бар. Кече Германиянын парламентинде Германия үчүн альтернатива деген партиянын лидери bir керемет доклад жасады. Көрдүңөрбү? Керемет доклад жасады. Ошого залдын баары тура калып кол чаап чыгды. Оң тарабы да, сол тарабы да. А бизде мына Марлен мырза отурат. Ушундай болушу мүмкүнбү парламентте? Кокс бирөө башка партиянын мүчөсү туура мыкты идея айтса, калганы тура калып кол чабышы мүмкүнбү? Эч качан. Эч качан мындай болбойт. Себеби саясий маданият жол бербейт, майдалык жол бербейт. Ичибиз тарлык ага мүмкүнчүлүк бербейт. Туура айтып аткан болсо дагы кычыранып отуруп беребиз. Кокс туура экен деп кол чаап койсо, бирөө жарым көрүп калса чатак болушу мүмкүн деп коркобуз. Анан акырын коридордон чыгып баратканда кол кысып койсо, туура айттыңыз, азамат. Залда акырылып кыйкырышабыз. Эмнеге? Себеп кожоюн көрсүн. Чыккандан кийин кечиресиз. Мындайча айтканда, эмоция кожоюндар үчүн, кечирим өзү үчүн. Мына ушундай шартта тилекке каршы жашап келатабыз. Эгерде коом чындап эле туруктуу болуп, бир саясий көз карашты бекем карманып, мисалы бүтүн Кыргызстан эмнеси менен айырмаланат? Азыр эми дагы мен соңку кездерде чочуп калдым, бирдеме десем эле туура эмес түшүнүп калып, жанагы акылман айтканда, я отвечаю за свои слова, а не за то, что вы слышали дегендей. Мен өзүм сөзүмө жооп бере алам, бирок силер башкача түшүнүп аласыңар да, угуп аласыңар. Ошондой болсо дагы бир сөз айтайын. Кандай деп айтсам, өтө этияттанып, себеп караң өнүп турат да, кыйшайып эле капа болуп калат бирдеме десем. Эми үчүн капа болот десе, көрсө, иликтөөлөр боюнча адамдын маалыматы канчалык аз болсо, ошончолук таарынчаак болот экен. Сиздер деле өзүңүздөр билесиздер да, классташтар менен сүйлөшөсүздөр, жора жолдоштор менен, кошуналар менен сүйлөшөсүздөр. Бийик деңгээлдеги интеллектуалдык даражасы болгон болсо, канчалык тамаша айтсаң да каткырып күлүп кете берет. А эгер Кудай сакта башкачараак бир сөз айтып койгон болсом, акырын сен мага айтып атасыңбы деп. Азыр бизде ушундай болуп калды, сиз мага айтып атасызбы дегенде болуп калат. Ар бир сөздү айтсам ушундай. Чочуп калдым, ошон үчүн таштап эле кетейин, бул мисал келтирейин дедим эле, жөнүнө коеюн. Дагы бирөөлөрдү кыйш айтып албайын. Себеп азыркы коомдо ушул болгондой кылып айтып коюштун өзү террорист катарында кабыл алынып калды да. Чындык террорист катарында кабыл алынып калды. Себеп коом жалган бир пайдасыз, кандайдыр бир башка баалуулуктар менен кетип баратат. Суроолорго жооп берейинчи, жакшысы. Айта бербейсизби, Кокстун баары азыр Кыргызстанда эмес, Украинада, бияқта өзү адамдар отурабыз, айта бербейсизби жанагы? Жакшы суроо бергиле, ошол суроолордон улам мисал келтирип айтайын. Жумшагыраак болот. Катышуулар, убактыбыз 5 мүнөт убакыт калды. Регламент менен кетти, 5 мүнөт. Ошол үчүн суроолорду кыска берсеңиздер. Ассаламу алейкум, Владимир Николаевич. Алейкум ассалам. Сиз башкаруу системасын президент башкаруу деп айтып келесиз. Ошо бүтүн Кыргызстандын позициясы ошо президент башкаруу экенин билебиз. Бирок кандай башкаруу дегенде сиз азыркы бийликти критика кылганда булар жаман, жакшы адам келиш керек деп айтасыз да. Бул өзү баягы биздин 30 жылда өткөн тарыхыбыздын кайра кайталануусуна алып келбейби? Анткени кандай жакшы адам келсе деле бизде укмуш деген адамдар деле өзгөрүп кетет да бийликке келгендечи.
Бул баягы саясий тең салмактуулукту айтасыз, бирок ошол убакта эле булар жаман, мен жакшымын, мени шайлагыла деген эле позиция эмеспи деп сизден сурайын дедим эле. Роль личности в истории деген бар. Жеке инсандын тарыхтагы орду деген. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Инсан, жалгыз инсан көп нерсени өзгөртөт. Мыкты инсан келип, жаман мыйзамдар болгон болсо да, коомду мыкты кылып койгонго күчү жетет. А эгерде мыкты азамат келип, жаман азамат, жаман бир жетекчи келип калса, мыйзамдар алтындан жазылса дагы ал эч кандай ишке ашпайт. Мен тарыхчы катарында айтайын, 3000 жылдык адамзаттын тарыхын карап келсеңер, личностьтен көз каранды болгон, жеке инсандан көз каранды болгон. Ал кезде, мисалы, Александр Македонскийни аласыңарбы, Атилланы аласыздарбы, кимди алсаңар ошону алгыла. Ошол эле Рим империясын алып көргүлө. Калигуланын доорун карагыла, башка бир кимди айтсак болот экен, Октавиандын доорун алып карагыла. Бир эле мыйзам, бир эле коом, бир эле сенат. Октавиан эмне жумуштарды жасады? Калигула эмнелерди жасады? Ошонун уулу деп, ошонун баласы деп айтылат Нерон. Нерон эмнелерди жасады? Ошондуктан мына баш айлантма системадан качышыбыз керек биз. Система күнөөлүү дегенди токтотушубуз керек. Инсандан көп нерсе көз каранды. Мына караңыздар, шариат 1,5 миң жылдан бери өзгөрүүсүз келет, шариат. 1,5 миң жылдан бери өзгөрүүсүз келет. Чубак ажы кетти, чубактын доорунда ар жума сайын элге насаат айтып чыгып атса, аны менен тең кайлашып, аны менен атааңдашып, канчалары чыгып атты эле, устаз болуп кетти. Чубак кетти, баары тынчыды. Демек күрөшө турган кишин калбады. Айтыша турган кишин калбады. Мен президенттик башкаруу дегенди ондогон жылдар бою биздин партия туруктуушун алып келет, бирок тең салмактуулук эмне менен? Биринчиси авир менен, экинчиси ошол мыйзам менен. Биз айтканбыз, президент өкмөттүн да башында болушу керек. Азыркыдай болуп, президент башка, эмне айырмасы бар өкмөттө? Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин өзү болуш керек деген принциптебиз биз. Эгерде кабинет, министрлердин кабинети милдеттемен аткара албай калса, министрлер кабинетинин төрагасы эмес, президент кетиш керек. Себеп бүтүндөй бардык башкаруу системасынын башында ошол киши отурат деп атабыз. Сиздер элестеткиле, Американы, мына жакшы көрөсүздөр го, жаштар, Америка дегенде эле сары майдай угулуп кетет го, жакшынакай болуп. Союз десе кабагыбыз түшүп кетет. Америка десе жыргап калабыз. Качан көрдүңөр президенттин ката кетиргендиги үчүн администрация башчысын жоопко тарткан? Качан көрдүңөр? Дегиз билесиңерби, Американын администрация башчысы ким? Билбейсиңер. Ал жок. Ошондуктан биз тең салмактуулук дегенде ушуну айтканбыз. Экинчиден, парламенттин ыйгарым укугу аябаганда күчтүү болуш керек, тең салмактуулук форматы. Биз 95-жылы депутат болуп турганда Аскар Акаевич келип, ушундай трибунага келип, кадимкидей биз чакырганда келип жооп берчү. Анда деле президенттик башкаруу. Жеке инсандан көп нерсе көз каранды. Көбүрөөк сүйлөп коем, бирок жооп бериш үчүн башка суроолорго да берели. Эгер кызыксаңыз, чыксаңыз мен айтып берем. Башкалардын убактысын албайм. Жылдын башында Казакстанда тополон болгондо Оликадын аскерлерин ошо Кыргызстандан жөнөтүлгөн Казакстан. Ошондо эмне бир сиз парламентте көзөп алдыңыз, өзүңүздүн кандай добуш берет деген ошол суроо пайда болуп калды. Ошол эки суроолор эмнеге ошол күнү келбей калдыңыз? Анан экинчиси барсаңыз кандай добуш бермек? Сиздин позицияңыз ошол. Эмне болду Казакстанда? Залда 85 депутат отурат экен. Мен бир 2 саатка чыгып кетсем, толуп кетет экен. Модумаров кайда, мен ушул көрүнбөйт. Мен ушуга таң калам. Жумалап келбегендер бар. Эч ким чатагы жок. Бир 2 саатта кабинетке чыгып кетем, бир кандай бир иштер менен. Карасаң эле социалдык тармак Модумаров кайда, мен ушул көрүнбөйт, каякта жүрөт. Биринчиден кызыккандар үчүн рахмат айткым келет ошого. Издеген үчүн. Экинчиден мен ошондон бир күн башта добуш беришибиз керек эле. Барып, залда олтуруп, 1 саат олтурдук. Тилекке каршы
Бийликчил тарап келбей калды да. Форум жасабай коюшту да. Биз 1 саат отурдук. Андан көп отурдук. Акыры топтоло албай кеттик. Мен ошондо жөөгө айттым үйгө. Ага чейин деле кичине бир аз ысытма чыгып аткан мезгилде үйгө барарым менен куладым. Үнүм да чыкпай калды. Мен оорудум, 3 күн жаттым. Эгер барсам мен макул деген добуш берем. Себеп мындай. Жагабы жакпайбы шерт бар. Биз макулдаштык, кол койдук. Бекенбиз, чогуубуз, турабыз деп. Туурабы? Шерт бергенден кийин аткарышыбыз керек. Башка маселе кандай болуп кайрылды, эмне деп кайрылды, кандай ыйгарым укуктар менен кайрылды, аны ошол жакка жиберем деген азаматтар келип так түшүндүрүп айтып бериш керек. Мен биздин куралдуу күчтөрдүн кошуна мамлекетке барып тынчтыкты сактоого көмөгүн көрсөтүш керек деп көрүштүм. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Исмаилович. Бүгүнкү биздин тренингдин негизги темасы саясий лидерлер да. Бул жакта бардыңыздар саясий партиялардын лидерлери отурасыздар, анан Алихан мырза сиздин сүйлөгөн сөзүңүздөн кийин жаралган суроо. Буга чейин сиздерге түшүнүк болуш үчүн кичине кыскача айта кетейин. Биз жогоруда Дмитрий Стойков мырза менен дагы тренинг балында суроо берген элек. Эмне үчүн сиз ушунчалык саясат жөнүндө көп билгенсиз дагы эмне үчүн талапкер болуп барган жоксуз дедик да. Ал бизге ачык жооп берди. Мен корком деди. Ушунчалык жоопкерчилик алгандан корком деди. Сиз болсо өзүңүздүн сөзүңүздүн башында коркпой эч нерсени ачык айтпа дедиңиз дагы, кайра өзүңүз сөзүңүздөн кайтып бир нерсени ачык айтпай койдуңуз. Бул сиздин саясий лидерлик жүрүшүңүзбү же коркоктугуңузбу? Жигиттер, жана эле айттым эле да, я отвечаю за свои слова, а не за то, что вы услышали. Это трагедия, к сожалению, это большая трагедия. Мен айттым, эч нерседен коркпош керек дегенде саясий тутунган позициям үчүн коркпош керек. Мен тарынтып аламбы дегенде мен кишинин көңүлү жөнүндө сөз кетип атат. Назик болуп калды деп атпаймынбы? Бир сөз айтсам эле мен айтып атат деп эле кыйшайып калат. Анан кишинин көңүлүнөн назик эч нерсе жок деп коет. Ошол кишинин эгерде аны менен саясий күрөш болгон болсо, анын көңүлү мени кызыктырбайт. Капа болмоктон томолонуп кетсе дагы айтам. Айтып келгенбиз, айта беребиз. Биринчи башында эмне дедим эле азыр? Сиздин мүмкүн саясий лидерлик жүрүшүңүзбү? Билесиздерби, мен саясий лидермин, ошон үчүн ушундай жүрүшүм керек деген ой менен жүргөн киши терең жаңылышат. Адам табигый болуш керек. Табигый болуш керек. Кандай болсо ошондой болуш керек. Жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Мен 2008-жылы Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кетип баратканда журналисттер ушундай суроо бердилер. Бакиев менен деле жакшы эле иштеше берсеңиз болот эле да. Эмнеңиз менен жакпай калдыңыз деген суроону бердилер. Мен айттым, мен бир сүйкүмдүү кыз эмесмин да баарына жаккыдай. Менин да өзүмдүн мүнөзүм бар да. Мен ошонун менен адаммын да. Индивидбиз да, баарыбыз индивидбиз. А эгер ага да жагам, буга да жагам, тигиге да жагам десең, билесиң да ким болуп каласың. Болбойт андай. Туруктуу позиция болуу керек. Жаңыласыңбы, жаңылбайсыңбы, туруктуу позицияда болуш керек. Сөзсүз түрдө болуш керек. Анан эки жакка секирип чыга бергенде, менимче андан лидер да чыкпайт. Мүмкүн кыска мөөнөткө убактылуу алдап кетиш мүмкүн. Бирок дайым эле алдап кете албайт да. Туруктуулук жакшы бар. Урматтуу Абдыхан Кимсанбаевич, телекке каршы сиздин убактыңыз бүттү. Чоң рахмат. Рахмат.